6 сааттан кийин өлөсүң. Башкы каарман Чөньон аттуу кыз 30 жашына жакындап калган. Көчөдө бейкапар басып баратып, бейтааныш адамга жолугат. Ал Чөньонду тиктеп карап, жолун торойт. 6 сааттан кийин өлөсүң, деп жарыялайт. Эң кызыктуусу, бул кишинин аяндары дайыма ишке ашат экен. Чөньон башында бул коркунучтуу тамаша деп ойлойт. Чоочун адам артынан калбай ээрчип алат. Мен башка адамдардын келечегин көрөм. Сенин кандай өлгөнүңдү көрдүм. Менин аяндарым дайыма чын чыгат, дейт. Сен бүгүн өлөсүң. Мен көргөн аянда дал ушул көйнөктү кийип тургансың. Чөньон ишенгиси келбейт. Бирок чоочун адам сени бычак сайып өлтүрүшөт деп анын өлүмүн сүрөттөп берет. Далил катары мурунку көргөн аяндарын айтып берет. Буга чейин 2 аялдын өлүмүн көрүп, бирок алар ага ишенбей, экөө тең далал айткандай өлүмгө дуушар болуптур. Чоочун адам Чөньондон калбай артынан ээрчип алат. Ал ким кантип өлөт айта алат экен, бирок кайсы жерде болоорун, кайсы күнү болоорун айта албайт экен. Ошол эле учурда полиция бөлүмүндө бир кыздын сырдуу өлүмүн иликтеп отурушат. Алар өлөр алдында маркум дагы "Сен 8 сааттан кийин өлөсүң" деген билдирүү алган экен. Чөньон ар кайсы жерде иштеп жан көрөт. Оор турмуштан, жалгыздыктан өзүн өзү алдап күнүнө "Өлбө, чыдашың керек, Ли Чөньон" деп телефонуна эскертүү жазып турат. Ошентсе да жашагысы келет. Тынчсыздандырган кокустуктар аны аракет кылууга мажбур кылат. Эмне кылар айласы жок, полицияда иштеген таанышы детектив Кихундан жардам сурайт. Келечеги белгисиз болуп, эмне кылаарын билбей, ал аны өлтүрө турган кишини биринчи өзү издеп табам деп чечет. Ошентип чоочун адам экөө киши өлтүргүчтү издеп жөнөшөт. Эң биринчи шек Чөньондун таанышына түшөт. Чөньондун көп кыска жумуштарынын бири 3 саатка жолугушууга чыгуу экен. Жигиттер менен жолугуп, тамак ичип, сейилдеп сүйлөшүү керек экен. Ошол жерден таанышыптыр. Ошо таанышкан күндөн кийин ал көпкө жайына койбой, тынчын алып, ээрчип жүрүптүр. Аны үйүнө издеп барышат, бирок ал күнү ал жигит шаардан кетип баратыптыр. Демек, Чөньонду өлтүрө турган адам бул эмес. Чөньон кимдин колунан өлөрү жөнүндө эч божомолу жок. Өлсөм да коргонуп өлөм деп газ баллон сатып алат. Бул учурда полиция аялдардын өлүмү Чөньон иштеген майс клубу менен байланыштуу экенин аныкташат. Полициянын шефи дагы ал жерде тиешеси бар экен. Ошол себептен ал бул өлүмдөрдү жакшылап иликтөөгө шашылбайт. Каза болгон кыздардын бирөөсүнүн жигити Ким Жун дал ушул Чөньонду артынан ээрчип жүргөн жигит экенин далилдешет. Эң негизги шектүү болуп чыгат. Полиция дагы таанышы Чөньонго чалып, сенин жаныңда коштоп жүргөн жигит сериялык киши өлтүргүч, абайла деп эскертет. Акырын жанындагы жигитти алдап, кайсы жерге ээрчитип келүүсүн айтат. Божомолдогон жерге түнкү саат 12 болоюн дегенде ээрчитип келет. Детектив ал жерде күтүп турган. Детектив Ким Жунга коргонууга эч бир мүмкүнчүлүк бербей, ок чыгарат. Ал эсин жоголуп жатып калат. Күмөн саноолор шокко айланат. Детектив Кихун да идеалдуу эмес экен. Саат 00 болгондо чоң бычак кармап Чөньонго "Бүгүн сенин туулган күнүң. Чоң белек даярдадым" дейт. Чөньон эми баарын түшүндү. Ал ишенген адам сериялык өлтүргүч болуп чыкты. Детектив киши өлтүргүч экенин мойнуна алат. Сойкулар коомго коркунуч жаратат. Менин милдетим аларды коомдон тазалоо, дейт. Чөньон анын айткандарын баарын билгизбей диктофонго жазат. Кызды өлтүрмөкчү болуп, жекелеп кармап, акырын бычагын ийине мала баштайт. Бул учурда Ким Жун эсине келет. Каргашалуу октон аны ичинен кийген ок өтпөй турган жилет сактап калыптыр. Детективди темир менен башка чаап, кармашуу башталат. Детективди куралсыздандырып, муштумдап, алдан кетирет. Ошентип полиция келип, детективди камакка алышат. Бул окуядан кийин Чөньон менен Ким Жун эки жолго түшүшөт. Бирок бир топ убакыт өткөндөн кийин тагдыр экөөнү кайра кошот.